2020 жылдын 6 октябрындагы таңы биздин өмүр бою эсибизде кала турган окуялардын бири. Себеби дегенде ошол маалда Санар Кожоевич экөөбүз эл алдына биринчи ирет ошол акыркы бир 7-8 жылда биринчи ирет чогуу чыктык да. Анан биз ошол адамдарга келиш үчүн дагы өтө кыйналып келдик. Себеби дегенде ошол жерде бир буквально бир 100 метрге жетпеген жерде адамдар бастырбай ушундай адамдарда үмүт пайда болуп, Санар Кожоевичтин колун кармап калсам экен, кичине бир жерден тийип калсам экен деп ушу аракет кыла беришти да. Анан эми биз болсо экөөбүз эле жаныбызда 2-3 эле бала бар. Бизди деле тебелеп кетейин деп атат да. Эптеп зорго ошол жерге жеттик да. Анан ошол жерде элдин ошол күтүүсүн гана мен сездим да. Эл күтүп атты да бир нерсеничи. Эл күтүп атты. Анан акыры Санар Кожоев сүйлөдү. Анан мен сүйлөп туруп ушул давайте элибизге, журтубузга ошол Санар Кожоевич жакшы президент болуп шайлап алайлы дегенде эл ошону күткөн экен да. Эл ошондо жарылып кетти. Ошондо биринчи биздин максатыбыз алдыбызга коюлду да. Бүгүн кечинде уже Садыр Кудай кааласа мамлекетибиздин президентинин милдетин аткаруучу болот.